بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا يدل Беш мал парс намаздардын мындай абалда түзүлгөнү анын артыкчылыгын жана адамга өтө зарыл экенин көргөзүп турат. Бирок сиздерге айтайын дегеним, туугандар, намаз ушундай нерсе. Сырткы намаз бар жана чыныгы намаз бар. Ал эми сырткы көрүнгөн намаз бул кайдимки эле биз билген рүкүдөгү, саждадагы жана намаздагы болгон отуруу. Бул нерсени ар бир адам кыла алат. Бардык эле адам муну жакшы аткара алат. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтат хавариштер боюнча. Хавариштер ушундай намаз окуйт, алардын намаздарында силер намазыңарды төмөн санап каласыңар. Мындайча айтканда, намаздары сахабалардын намазынан жакшы болуп атат, бирок сыртынан гана. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, хавариштер Куран окушат, бирок ал окулгандары кекиртегинен ашпайт. Аллах сактасын. Сахабалардын намаздары бул хавариштердин намаздарынын алдында намаздар жөнөкөй, төмөн болуп калып жатса, бирок ошондой болсо да алардын кылгандары кекиртегинен ашпаган болсо, анда алар эмне деген намаз окуп атышат? Сыртынан гана окуп атышат, сыртынан гана. Ал эми ичинен окуган жок. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө канча дегендер намазды сыртынан гана окуп коюшат. Чыныгы намазды окушпайт. Эли ийилип рүкү кылат, бирок жүрөгү ийилип рүкү кылбайт. Бул учурда жүрөгү кайда? Жумуштар менен алек, шашылышта, оң жак, сол жак, ою тынч эмес. Эң шарапаттуу чекесин жерге тийгизип Аллага сажда кылат. Бирок ошого карабастан Аллага жүрөгү жалбарып сажда кылбайт. Ошондуктан намазды коркуп окууга өтө көңүл буралы. Ал учурда жүрөгүбүздү Аллага арнайлы. Күчүбүз жетишинче аракет кылалы. Шайтан болгон күчү менен келет. Ал учурда жүрөгүбүзгө кирип, оюбузду бузуп алаксытат. Бирок аракет кыл. Намаз окуп киришкенде ар оюң бөлүнө баштаганда, заматта Аллахтан каргышка калган шайтандан сактанууну тилегин. Сол жагыңа карап 3 жолу түкүргүн, эгерде сапта болбой жалгыз турган болсоң. Аллах сени шайтандын азгырыгынан арылтыш үчүн. يجب علينا أن نعتني بها اعتناء بالغا بقدر ما نستطيع. واعلم يا أخي Билгин о имандаш бир тууганым, эгерде сен намазыңды оңдосоң, анда амалыңды да оңдогон болосуң. Аллах Таала айтат, чындыгында намаз бузуку жана жаман иштерден тыят. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم